баракатуху, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан көрүшүп отурганыбызга кубанычтамын. Бүгүн биздин темабыз мына Кыргызстанда негизи эле ошол өлкөбүздө көптөн бери сөз болуп келе жаткан зордук зомбулук темасы тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто психолог, көп тажрыйбасы бар, көп жылдар бою ушул үй бүлөлөр менен, жаш балдар менен иштешип келе жаткан психолог айымыбыз Асанова Тинатин жана Мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фурутбек кызы. Рахмат сиздерге келип бергениңиздерге. Жамал эже, айтсаңыз, ошо негизи эле сен жаңылышамынбы, ноябрь, октябрь аяларынан баштап ушу зордук зомбулук темасы тууралуу абдан мындай бир кеңири сүйлөп, кандайдыр бир онлайн, офлайнда иш-чаралар өтүүдө. Мутакалим бул жаатта кандай иштерди ишке ашырып жатат? Негизи эле Мутакалим ушул акыркы 5 жылдан бери ушул зордук зомбулукка менен күрөшүп, анткени биз баарыбыз билебиз, ошол зордук зомбулук эмнегедир эле күчөп баратат. Күнүгө эртең менен интернетти карасаңыз эле же телевизор сайсаңыз эле бирөөнү өлтүрүп кетти, сабады, урду, зордуктады, кичинекей баланы сабады, аялы күйөөсүн, айласы кетсе тойго барса дагы ошол аял таяк жеп мушташып атканын көргөзүп атат да. Демек бул жерде дагы ошондой бир чоң бир көйгөйлөр, өзгөчө биз ошол пандемияга учураганда дагы статистиканы карап көрсөк, ошол 2 эсеге жакын үйдөгү зордук зомбулук күчөп атат да. Эми бул көйгөйдү ошол Мутакалим коому жөн карап турбай, биз дагы ошол коомго демек жардам беришибиз керек экен. Биз көп форматта иштерибизди офлайн кылдык, кээ бирөөсүн онлайн кылып, мына мен ошол акыркы 2 айдан бери Кыргызстандын ар бир областына барып, ошол элеттеги элдер менен жолугуп, зордук зомбулук көйгөйүн, эмнеге зордук зомбулук болуп атат, кантип азайтсак болот, Кыргызстандын мыйзамы кандай, ошол зордук зомбулук боюнча, ислам дини кандай карайт зордук зомбулук боюнча деп, ошол нерселерин ошол элеттеги Ош, Жалал Абад, Баткен, Каракол, Чүйдөгү, нарындагы элеттеги адамдар менен, айымдар менен, лидер айымдар менен чогулуп, мамлекеттик органдар менен биригип түшүндүрүү иштерин жасап келатабыз. Биз ойлойбуз, бул дагы ошол натыйжасын берет. Албетте бир эле ошол эл менен жолугушуп эмес, биз онлайн форматында дагы, сиз айтмакчы, ошол октябрдан баштап мына 3 айдын жүзү болуп атат. Онлайн форматында дагы мен өзүм түз эфирим бар. Ошол жерде да эксперттерди, психолог, психотерапевт, ошол тажрыйбасы бар адамдар, депутаттарды чакырып, ошол тынчтыкты куруу дегенде, ошол тынчтык бул кичинекей үй бүлөдө болобу, мамлекет деңгээлинде болобу, иштеген жеринде болобу, ошонун бир маселесин алып чыгып, албетте ошол зордук зомбулуктун да түрлөрүн чыгарып, анткени биз көпчүлүк учурда эле ойлойбуз да, ошол зордук зомбулук бул физикалык, таяк жесе, бутун сындырса, көзүң көгөртсө деп. Биз ошол адамдарга түшүндүрүп атабыз, ошол зордук зомбулук бул негизинен экономикалык жагынан болушу мүмкүн, айлык бербей же болбосо тамак аш үйүнө алып келбей, же алып келген тамак ашына кордоп. Экинчиси ошол саясий зордук зомбулук болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бул жерден дагы ошол түшүндүрүү иштерин кылып атабыз. Андан башка дагы ошол ден соолугуна бурулган зордук зомбулук, доктурга барайын десе акча бербейт, же болбосо дарысына акча жок. Албетте бул жерде дагы бир эле аялдарга эмес, балдарга, жаш балдарга, инвалидтерге, эркек кишилерге деле зордук зомбулук азыркы учурда күчөп атат да. Анан бул жерде ошол сексуалдык зордук зомбулук дагы эмнегедир эле коомубузда аябай күчөп атат. Ата бала кызын зордуктаган же тескерисинче, бул дагы бир өтө бир чоң көйгөй. Кичинекей балдарды зордуктап атышат. Бул бир адамдын үрөйүн учуруп, бир түшүнө кирбеген бир нерселер болуп атат да. Ошон үчүн биздин коом, биз ошол коомчулукка онлайн болобу, офлайн болобу, үнүбүз жеткен жерге ошол зордук зомбулукту азайтуу боюнча, анткени биздин мыйзамдар боюнча да бул мүмкүн эмес. Ишенем деген адамдар үчүн дагы, ошол динге ишенгендер дагы ошол ар бир дин ошол тынчтыкка, зулумдук кылбаганга чакырат. Ошонун ичинен дагы ислам дининде ошол кутси хадисте имам Муслимде айтылып атат да, Аллах Таала кабар берет: "О менин пенделерим, мен зулум кылууну өзүмө арам кылдым, жана силерге да зулум кылууну арам көрдүм" деп атат да. Демек бул зулум кылуу бул жөн эле мүмкүн эмес, бул жакшы иш эмес, бул арам нерсе болуп атат да. Ошон үчүн биз
мусулмандар ушул эч качан ушул зулумдук кылбаганга аракет кылышыбыз керек. Ким өзүн мусулманмын деп чечсе, демек ал зулум кылбаш керек. Анткени Алла Таала кереметтүү Куранда айткандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим ва ла та'таду инналлаха ла юхиббул му'тадин. Ошол Бакара сүрөсүнүн 190-аятында айтып атат: чектен чыкпагыла, чындыгында Алла Таала чектен чыккандарды жакшы көрбөйт деп. Келгиле ушул аятка амал кылалы. Мен биздин көрөрмандар чакырып кетет элем: келгиле чектен чыкпайлы, Аллахтан коркойлу, мыйзамдарды сыйлайлы. Анткени ар бир кылган биздин кыймылыбыз үчүн Кудайдын астында жооп беребиз деп. Чоң рахмат. Абдан жакшы иштер ишке ашырылып жатат. Чындыгында кеминде эле мисалы 1000дей адам маалымат алды деп ойлойм. Ал эми психологиялык жактан карап көрсөк, негизи эле ошо зордук зомбулуктун негизи психология жактан канча түрү бар жана кандай түрлөрү бар? Насилие вообще имеет несколько своих видов и форм. Ну, начнем, допустим, с такого вида, как вербальное или словесное называется. Эта форма чаще всего используется, неважно какого возраста, и взрослые, и пожилые, и дети, и если брать, кто пользуется и на работе, на улице, то есть это в школе, дети между собой, даже учителя в отношении детей, то есть когда они используют какие-то слова, которые унижают ребенка, оскорбляют, либо понижают самооценку, это тоже все словесный вид агрессии. И причем насилие, вот оно, кроме того, что разных видов существует, еще это вообще любой вид насилия сейчас характерно не только бедным, как вот Ямал сказала, не только бедные слои населения, но и среди обеспеченных людей, и среди чиновников это есть. Просто не всегда эти семьи, они об этом говорят или там обращаются в правоохранительный орган, потому что им это не нужно, невыгодно, стыдно. Следующая форма насилия – это физическое. Физическое насилие тоже применяется разного возраста людьми. Даже пожилые могут, допустим, в отношении каких-то детей маленьких, внуков, да, муж к жене, там, либо жена к мужу. Вот. Нельзя сказать, что только женщины страдают. Бывает, что и женщины применяют в отношении мужчин, и причем иногда такое физическое насилие применяют, что им тоже приходится обращаться за медицинской помощью. Также существует физический вид насилия в любых семьях, и даже те, которые благополучные, у которых нет материальных проблем, либо это уровень даже чиновников каких-то, в их семьях тоже это есть, просто это скрытый, латентный характер носит, и они не всегда это показывают. Или жертва насилия обращается за медицинской помощью или за правовой помощью. Поэтому такое вот есть следующее. Следующая форма – это сексуальный вид насилия. Ну, сексуальный вид насилия, ну, вы сами понимаете, это когда идет посягательство на неприкосновенность, да, то есть это могут быть сексуальное насилие в отношении как мужчин, так и женщин, и детей, то есть без желания, допустим, если это взрослые люди. Также любые возрасты подвержены сексуальному насилию, разные виды сексуального насилия есть. То есть вот ихние вот виды, то есть это не то, что нормой, да, допустимо между мужчиной и женщиной, но и различные другие виды жестокого насилия сексуального бывает. Это, конечно, ужасно сейчас вот пошла вот такая тенденция. Другой вид формы, это я вам говорю, это основные, об этом можно много говорить, конечно. Экономический вид насилия есть. Экономический сейчас тоже, конечно, и в богатых семьях это используют, когда жена сидит дома, она сидит, значит, зависима от своего мужа, он запрещает ей выходить на работу, контролирует каждую копейку, куда она дела, вплоть до того, что могут смотреть, с кем общается, сколько потрачено там на какие-то предметы быта, питания, одежды и так далее. Если это люди, которые с низким уровнем дохода, у них тоже бывают такие проблемы. То есть нехватка материального
достатка тоже может приводить к экономическому насилию. То есть, если, опять-таки, жена домохозяйка, муж один кормилец в семье, он там какие-то небольшие деньги добывает, и он тоже хочет контролировать, что с этими деньгами, почему вот не хватает и так далее. То есть вот такая форма насилия тоже существует. Ну, я вам сейчас сказала только основные вот такие виды. Об этом, конечно, нужно говорить, надо говорить. И вот, к счастью, хорошо, что вот эту проблему сейчас подняли по всей стране, потому что настала пора уже останавливать вот этот поток всяких форм видов насилия в отношении всех, это не важно. И я бы хотела обратиться сейчас, пользуясь случаем, я хотела бы обратиться к мамам, к родителям, к учителям, к воспитателям, чтобы они в первую очередь занимались вот этим. То есть вот чтобы не было насилия в дальнейшем, нужно начинать в семье. В семье не должно быть насилия. При воспитании детей, чтобы они, видя, как отец физическое насилие в отношении мамы применяет, значит, он потом может это повторить, когда он вырастет. Вот этого чтобы не было. В школах, чтобы учителя перестали унижать, оскорблять детей, особенно подросткового возраста. Ведь почему подростки так реагируют, почему у них протесты, почему они начинают оговариваться с учителями, не выполняют, не ходят в школу. Это все от этого, потому что они ощущают вот это насилие как вот унижение человеческого достоинства. Ведь в первую очередь дети любые, это личности. В подростковом возрасте складывается личность, она формируется, поэтому вот такие моменты очень важны. Жакшы, абдан туура сөздөрдү айтып өттүңүз, рахмат сизге. Негизи эле Жамалжа айтсаңыз, теолог катары эмне үчүн акыркы жылдары негизи эле коомдо зордук зомбулук пайда болот? Кандайдыр бир мүмкүн баалуулуктун жетишпегенинен же такыр эле жоктугунан эмнеден? Эми негизи эле бул зордук зомбулук тарыхта дайым эле болуп келаткан. Ошол эле историяны, тарыхтарды карап көрсөк, ошол Монголиянын тарыхы же болбосо ислам дине келгенге чейин тарыхтарды карап көрсөк, Союз убагында деле негизи эле коомчулукта бул дайыма зордук зомбулук болуп келатат. Анткени бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсү, тарбиясы, кандай тарбия алган, кайсыны көргөн десек болот да. Бирок биз мисалы үчүн азыр айтабыз, мисалы Союздун убагында 39 мечит бар эле, азыр болсо 2,5 миңден ашып кетти. Союз убагында бир да медресе жок эле, азыр 110 медресебиз бар, 9 институт, 1 университет. Эми эмнеге зордук зомбулук азайбайт деген дагы суроолорду коюп атышат да. Вроде бы мечиттерди укмуш айтып атат деп. Бирок бул жерде биз айтышыбыз керек, көпчүлүк учурда ошол зордук зомбулукту биз айтчу эмеспиз да. Бул мүмкүн зордук зомбулук болуп атканда эле түшүнчү эмеспиз да. Жашоо ушундай, чыдаш керек, жашаш керек, эл эмне дейт деп баарын ичине камтыган. Анан ошол 84-жылдан баштап муну дүйнөлүк масштабта бул зордук зомбулук болбош керек. Мунун бир бөлүп, ар бир тармагын өзүнчө изилдеп, көптөгөн изилдөөлөр жүргөндөн кийин дагы көп нерсе бул айтыла баштагандан кийин ошол азыр көп ошол изилдөөчүлөр айтып атат да, ошол биз 10-15 жылдан бери ачык бул теманы айтканга аракет кылганыбыз үчүн коомчулукта бул көйгөйдү ачык чыгарып атат депчи. Мындай көйгөйлөр аябай көп болчу, бирок муну коомчулук айтчу эмес, сүйлөчү эмес, бул тема уят болчу, кыз апасына айтчу эмес, мисалы ошол зордук зомбулукка дуушар болуп атканын деген же билчү эмес, ошондой нерсеге деп айтып атышат. Албетте, эгерде адамдар ошол динди түшүнгөн болсо, өзүнүн ошол динин туура түшүнгөн болсо, бул эч качан зордук зомбулукка барбайт эле да. Бул биринчи жагы. Анткени ошол бул арам нерсе, мен өзүм арам көрдүм. Демек силерге дагы, үммөттөрүмө да бул арам нерсе деп бизге айтылып аткандан кийин, ошол имам Муслимдин риваятында, демек биз муну эгерде өзүбүздү мусулманбыз деп чечсек, муну биз арам деп токтотушубуз керек да. Ошол арак ичкенде эле же ошондой бир процентке акча бергенде эле арам нерсени биз токтотушубуз керек эле. Бирок эмнеге деп бул нерсе токтобой атат. Экинчи маселе, эгерде биз ошол мыйзамды туура түшүнгөн болсок, кайсы мамлекетте жашабайлы, бул мүмкүн эмес, бул үчүн иш козголот деп мамлекет тарабынан дагы мага бир кандай десем, мындай бир чаралар көрүлөт деп түшүнгөн болсок, анда биз бул нерсени кылбайт элек да. Бирок негизинен
баардык эле жакта бул жазылган, ар бир динде зулум кылуу болбойт, жакшы жашаш керек, мыйзамдарды деле. Бирок эмнегедир эле адамдар кылып атат да. Демек биз ошол адамдарга мүмкүн же мыйзамды күчөтүш керек, же диний жактан ошону түшүнгөнгө көбүрөөк бир басым жасашыбыз керек да. Биз ошон үчүн биздин коом ошол диний жактан дагы, мыйзам жактан дагы, анан ошол ар кыл изилдөө илимдерин да бирдей алып кеткибиз келип, адамдарга түшүндүргүбүз келип атат да. Кимиси кайсысын кабыл алса ошону кабыл алып, бирок ошол адамдарга кылып аткан зордук зомбулук тыйылсын депчи. Анткени бул муну тыюу үчүн адам өзүнүн ичинен сезиш керек да. Бул мүмкүн эмес, мен буга тыюу салышым керек. Бирок бул иштебей атат, же болбосо диний кызматкерлер, же болбосо мыйзам иштебей атат деп бир тарапты айта албайбыз. Бул комплекстүү, чоң, ар бир жарандын мойнундагы нерсе да. Түшүнүктүү. Абдан чоң иштер аткарылып жатат. Бүгүн эле 3-күн болуп атат. Zoom аркылуу уже 150 адамга онлайн түрүндө маалымат берип, психологубуз катышып, теолог катышып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү да катышып, өз ой пикирлерин, албетте зордук зомбулукка тыюу салынгандыгы тууралуу жар салып, улам кайталап айтып атышат. Бүгүн эле Ысык Көл облусунун айымдары үчүн өтүлдү, дагы алдыдагы имамдар үчүн дагы башка облустардын айымдары үчүн дагы өтүлөт. Буюрса бул аткарып аткан иштерибиздин акыбети кайтат деген үмүттөбүз. Андыктан коомубузда зордук зомбулук азайсын. Баарыбыз зордук зомбулукка каршыбыз. Сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух.